Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен Городок кафесине кош келипсиздер. Биз мына 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнүнө карата Супара порталы конкурс жарыялаган болчубуз. Городок кафесинин колдоосу менен Городок кафесинин мына ата мекенди коргоочулар күнүнө карата аскерде кызмат кылгандарга деп атайын конкурс жарыялаган болчу. Мына ошол конкурска катышкандарды, конкурсанттарды бул жакка чакырып алсак, анан баштасак. Чынара, келсең. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин ушул ага өргө келген конокторубуз, ушул биздин кафеге келгениңиздер, бул биздин үйүбүзгө келгениңиздер, кош келипсиздер. Ушундай бизге Москвада бул убакыт негизи эле эң баалуу нерсе убактыбыз жок, даже эс алгангач. Ушундай бир алтын убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге чоң рахмат. Сиздерди карап туруп мен өзүм эвимде личный эшикке чыкпайм, ошон үчүн айтам, рахмат дагы бир жолу сиздерге. Ушул эркек балдарыбыздын баарыбыз, эр азаматтарыбыздын майрамы менен дайыма ушинтип бизге жөлөк болуп, таяк болуп, негизи бир эркек адамдар эми ыйыктайм аялдар үчүнчү. Дайыма ошондой жөлөк таяк болуп жүрө бериңиздер биз үчүн. Кош келипсиңер дагы бир жолу. Ушундай аз болсо дагы кичине өзүнүн подаркаларыңызды алып сиздерге ушундай оюндарды уюштурдук эле. По-моему, менин билишим боюнча 4 адам, Азыр бул жакка келгендерден 4-өө чыгып койсоңуздар. Мен сенин балайга, мен сенин балайга, мен сенин балайга. Майрамыңыздар менен 4 эле адам. Ушул немесин жыйынтык менен биз алдын алып билдик 4 адам экенин. 4 адамга эле ушул лотереяны койдук. Ушул жерден алсаңыздар артында өзүнүн подаркаларыңыздарды. Эң эле жеңил немеси ушул болду. Ичинде неме атсаңыздар аркы жагында подарканы алып келип. 4 адам эмес, 8 эме болбой калыптыр. Катыша албай калат экен да бул жакка келип, ошон үчүн көпчүлүк катышпай калган болчу. Так, четтен баштай берет окшойбуз да. Так, телефон. Калгандары бүт барды окшош. Белеңиздер кут болсун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Эми бул жерден кетпей турсаңыздар, аты жөнүңүздү тааныштырып, четтен ар бириңиздер анан каерде, качан кылгансыздар, кызмат кылгансыздар, аскердик кызматыңыздарды ошол тууралуу айтып өтсөңүздөр жакшы болот. Саламатсыздарбы? Урму жыйындары, уюштуруучулар, сиздерге биринчиден чоң рахмат айтып келейин. Экинчиден бүгүнкү ушул мекенди коргоочулардын күнү менен куттуктап кетейин бардыгыңыздарды. Чоң рахмат бардыгыңыздарга. Мен өзүм илгери СССРдин убагында служба кылган элем, мына Ивановская область Тейково деген шаарда РВСН деп коет эле, ракетные войска стратегического назначения деп. Алдан уже 87-жылдар служба кылды эле. Азыр эсизден деле чыгып калды эле. Ушунчалык бизди куттуктап, майрамды эскертип койгонуңуздар үчүн сиздерге чоң рахмат. Ассаламу алейкум, бүгүнкү ушул кечтин кадырлуу коноктору, меймандар. Мен бүгүн жашнакай кече уюштурулуп ушул кафе Городок тарабынан, Супара порталы тарабынан дагы жашнакай чоң биргеликте жашнага бир кече уюштурсуңар рахмат чоң. Бийликтерди алдык, калган рахмат. Бүгүнкү ошол бүгүнкү биздин майрамыбыз менен мен баардык жамаатты куттуктап кетем. Бар жаштар алайын. Өз жөнүн айтып кетсем, мен ошо Кошматов Анатольевич 1998 жылы күз айында ошо осенний призыв деп коет. Мен лицейский полкта служба алгам 98-ден 2000 жылга 2000 жылы май айында темир болуп, анан дагы өзүм ишинде болуп аткам. Ошол. Майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Конкурсту уюштурган Супара порталына жана ошондой эле Городок кафесине чоң рахмат. Баарыңар ден соолукта болгула.
ошол жана ошондой эле биз Союз балында служба алганбыз 84-жылдары Украинанын Житомир деген шаарында танковый полк. Рахмат. Айтқойын, негизи бул күндө баягы эркектер майрамдап жүрөт да, адак чындыгында келгенде ата мекенди коргоочулар баягы өзүнчө бир эл четин баягы эр жигит эл четинде жоо бетинде дегендей ошо эл үчүн, элдин тынчтыгы үчүн кызмат кылып келаткан арабызда аялдар, эжелерибиз да бар. Мен мисалы, мен деле мактанып кетсем болот, мен дагы военкоматта иштеп жүргөн убагында мен деле майрам деп койсом болот. Бирок өзгөчө мына эжекебизге ыраазычылык билдиребиз, куттуктайбыз өзгөчө. Мындай айтканда, военный эжебизге сөз берели анда. Өзүңүз калган айтып кетсеңиз. Рахмат, мен азыр бул эки адамдын представители болуп келатамын. Конкурска менин уулум Мырзакулов Рустам номинантка койгон болчу. Ал деген азыркы учурда Кантта авиабазада кызмат өтөйт. Азыркы учурда ал деген отпускага чыгып Ошко кетти. Ошол анан ал уже 3-чү жылы служба кылып атат. Мен өзүм жөнүндө айтсам 1989-жылдан баштап войсковой часть 7701 внутренние войска болчу ал убакта, а потом бизди переименовать этишип воин управленияга өткөзүп койгон. Внутренние войска. Ал ошол эмеден мен деген 2000-жылга чейин служба кылдым. Азыркы заслуженный пенсионерка. Рахмат. Ошол силерге жигиттер, служба кылгандарга баарыңарга ден соолук каалайм. Майрамыңар менен. Майрамыңар куттуу болсун. Жакшылык күндөрдө гана жүргүлө. Мекенди коргогон жыл жигиттерден боло бериңилер. Рахмат силерге. Городок көпөсүнүн өзгөчө сизге деген белеги бар экен. Рахмат, байкелер, эжелер, майрамыңыздар дагы бир жолу кут болсун. Мындай айтканда, азыркы күндө аскерге барган жаштар аз экен. Чындыгындачы биз мисалы конкурс чыгарып көрдүк. Көпчүлүгү азыр аскерге баргандан альтернативный служба кылып эле жүрүп калышат. Чындыгында келгенде эркек баланын мисалы армияга барган өзүнчө чоң бир мындай эмне деп коет, гордость орусча. Ушундай сыймык да биз үчүнчү. Ошол дагы бир жолу сиздер менен сыймыктанабыз. Бар болуңуздар дайыма. Биз сиздер менен сыймыктанып жүрө берели. Майрамыңыздар кут болсун дагы бир жолу. Рахмат чоң.